Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз Бишкек шаарындагы Токтоболот Абдымаматов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында турабыз. Бул жерде бүгүн атайын гастролго келген Ош шаарындагы Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрдын жалпы жамааты ушул жерде 3 күндөн бери өздөрүнүн эмгектерин жалпы шаар тургундарына коюп жаткан кези бүгүн дагы ошол Кулан спектаклин жалпы шаар тургундарына көрсөтүп жатат. Жана ошондой эле кандай биздин шаар тургундары кабыл алып атат, аны сиздер менен бардыгыбыз бирге чогуу көрөлүк. Аны эмесе биз кеттик. Бүгүнкү иш-чараны мен жакшы деп баалайт элем. Себеп дегенде бекеринен айтылбаса керек. Жакшы ийгиликтүү мамлекеттин эли саякатчы, жардым мамлекеттин эли саясатчы деп. Бизде саясат өтө ушунчалык элдин акыркы клеткасына чейин сиңип өттү. Бешик байдан баштап 90 байга чейин саясат менен алек болуп калды. Башка тармактар, экономика, социалдык тармак, маданият четте калып калды. Бүгүн жаштарды көрүп, андан өйдөнкү жаштарды, агаларды, эжелерди, шаардын тургундарын көрүп, ушул театрга келгенин абдан сүйүнүп турам. Биз дагы жубайым экөөбүз келдик. Бул маданият өзгөчө нерсе, мамлекеттин өнүгүүсүнүн бирден бир бөлүгү болуп саналган. Ошончо абдан жакшы көрүнүш деп эсептейм. Бир гана өкмөт эле эмес, жалпы ата-энелер, коом, мугалимдер баардыгыбыз биргеликте аракет кылышыбыз керек. Театрга, маданияттын ушундай институттарына карама-каршылык көрсөткөн бул заманбаптын интернети болот. Ага карабастан биз баардыгыбыз коомчулук өзүбүздүн маданиятыбызга көңүл буруп, маданиятыбызды барктап, маданияттын ишмерлерин дагы барктап баалаганды үйрөнүшүбүз керек деп ойлойм. Эми азыр башталганы турат. Кулан деген спектакльди көргөнү келдик. Коомчулук, мен ойлойм, бул Ош театры аңыз театрлардын бири. Биздин атактуу искусствонун театр чеберлери чыккан, баштап кеткен, пайдубалын тургузган театр десек болот. Гүлайым Кадиметова баштаган. Ошон үчүн ойлойм, бүгүнкү кечке мына өкмөт башчысы да келет деп жатат. Эми бул театр деген кандай доор болбосун, кандай бир мезгил болбосун, адамзатты руханий жактан сугарып турган, артыбызда келе жаткан биздин кийинки көчтү, ушул мекенибизди дагы бир бизден дагы ого өчтөр канатын жайып көтөрө турган, керегесин кеңейте турган муундарга өзүн тааный турган дегендей улуу мектеп деп эсептеймин. Театр аркылуу биз өстүк, чынбы? Театр аркылуу биз түздөндүк. Муратбек Рыскуловдарды, мына Сабира Күмүшалиева, Гүлшара Дулатова деген эжекелерибизди, Мираида Далбаеваларды, Сатыбалды Далбаевдарды биз көрүп, ошолорго мына жерден аягыбыз үзүлбөйт эле да. Ишибиз бүтөрү менен кечинде театрга жөнөйт элек. Шаардын көрүүчүлөрү, мен ойлойм, бүгүн дагы бир жолу жан дүйнөнүн руханий бир майрамы болот деп ойлойм да. Биринчиден бул театрдын келип атышынын бир өтө олуттуу себептеринин бири бул театрдын уюштурулганына былтыр туура 50 жыл болду. Бул театр мезгилинде биздин Кыргызстандагы эң биринчи театр болуп эсептелген. Анткени бул театрда биздин гениалдуу режиссер Искендер Рыскулов иштеп турган. Искендер Рыскулов анан ушул театрдын коллективи бул театрды мезгилинде Советтер Союзуна тааныткан. Андай мисалы атак биздин калган театрларыбызда жок болчу. Мына ушул театрыбызга, ошол легендарлуу театрыбызга былтыр 50 жыл болду. Анан ошол 50 жылдын юбилейдин алкагында деп коелу, анан мына ушул отчеттук гастроль менен келип атат. Мунун ичинде албетте театрдын акыркы мезгилдеги мыкты спектакльдер деп коюшубуз керек. Элдин кабыл алышы дагы менимче жакшы болуп атса керек. Кече биз Эзопту көрдүк. Фигерадан учурунда бул чыгарманы ушул театрда биздин атактуу актёрубуз Советбек Жумадылов ойногон. Кече Арген Тойчиев деген биздин таланттуу жигитибиз ойноп атат. Советбек Жумадыловдон кем деп айтууга мүмкүн эмес. Андан тышкары мына биздин эки жаңы драматургубуздун түшөөсүн ушул театр кести. Гүлнара Бакыбаева менен Таалай Масылбекованын. Кудай буйрса, бүгүн ошо Таалай Масылбекованын Кулан деген драмасы боюнча спектакльди көрөбүз. Элдин кабыл алышы аябай жакшы. Театрдын деңгээли менимче жаман эмес.
Ош улуттук драма театры Борбор шаарыбызда 2-күнү уланып атат спектакльдерибиз. Азыр ушул учурда Кулан спектакль жүрүп атат. Мен Куландын образындамын. Ормон хандын кызы Куландын образындамын. Бул чыгарманы Кудай буйруса спектакльде толук көрсөңүздөр абдан жакшы түшүнүп аласыздар. Ушундай бир акылман аялдын образы десем болот. Анткени бүгүнкү күндө мындай бир абдан жашообуз жеңил болуп калбадыбы? Кичинекей эле сөздөргө таарынабыз, кичинекей эле болбогон нерселердин артынан ажырашуу абдан көп да. Бирок ушул менин образымда Куландын акылмандуулугу абдан таң калтырат. Анткени ушул өзүнүн кайын журту тараптан атасы, жөнөкөй киши эмес, хан атасы өлтүрүлгөн болсо дагы кайрадан ошол кайын журту тарапка кайтып келгендиги, хан атасынын сөөгүнө өзү жеткирип барып, эки элдин ынтымагын сактап калгандыгында. Кыяматты куда болгонубузда калыс сөзүңүздү айтыңыз. Балдарга акбатаңызды бериңиз, Олия. Кулаңызды өңүрүндө сурап койдуларбы? Уулубуз өңүр зат менен кыз ойдунда көрүшүп жүрөт. Бири-бирине тең атайыр болгондон кийин кагылайын. Кулан кызыбыз баш чайкабас. Айбиче. Кудайлар арнап келген ырым-жырымыңды баштайбы. Жарайт. Роолоп күлүк аргымактын көкүнүнө кеңес байла. Илүү жылкы. Кел 9-4 түлүк менен келип отурабыз. Ормон канакөбүз кол алышып, кучакташып, каңгыта болот. Sen bu Batır'ın balları menен. Kuday ийгилигин берсин. Ийгилик жамбат Батыр. Бул спектакль жылдын мыкты спектакли болуп, эргүү номинациясын алды. Бул спектакльде башкы каарманыбыз Кулан, кыз жөнүндө Ормон хандын кызы. Ошол эки элдин элчиси болуп, кыргыз элимдин кыздары кайраттуу, күчтүү, акылдуулукту берген чыгарма. Ал эми мен болсо бул спектакльде Бооронбай бийдин байбичеси Алым байбиченин ролун ойноп жатам. Бул спектакльде театрыбыздын труппасынын бардыгы ойнойт. Башкы каарманды Куландын образын бул жерде эки кызыбыз жаратат. Жаш кезиндегисин биздин жаңы келген актрисабыз Алмазбек кызы Айгалым деген кыз жаш кезин жаратат. Ал эми чоң жашындагысын маданияттын мыкты кызматкери, биздин көрүнүктүү актрисабыз Надира Сарыкова ойноп жатат. Кудайга чексиз шүгүр, 24 апрелден 3 күнгө эле келгенбиз. 3 күнгө келгенибиз менен биз чоң программада келдик да, 6 спектакль, бир чоң концерт менен. Күнүгө 2 сеанстан ойноп атабыз. Кудайга чексиз шүгүр, Бишкек шаары Ош театрынын негизи мурда дагы бизди жылуу күтүп алчу эле. Азыр андан дагы жакшы күтүп алып, залыбыз толо эл кол чабуулар менен кубанычыбыз койнубузга батпай, борбордон кубанып иштеп аткан кезибиз. Биз үчүн өтө чоң майрам болуп атат. Мен алгачкы театрга келген күнүм эстесем, ошондо биздин 30 жылдык мааракебиз болгон ушул Бишкек шаарында. Андан бери 20 жылдан ашуун убакыт өтүп, мынакей 50 жылдык мааракебизди Борбор шаарыбызда белгилеп атабыз. Буйруса маанайыбыз абдан жакшы, даярдыгыбыз да жакшы, элдин маанайы жакшы. Атайын спектакльге келген адамдардын саны арбын деп айтсак болот. Эми Ошто мына ушул театрда көрүүчүлөр
кандай кабыл алат? Бишкекте кандай кабыл алат экен ушул силер коюп аткан спектакльдерди? Эми Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театры мына 3 күндөн бери ушул Бишкек шаарында өзүбүздүн репертуарыбыздагы жаңы спектакльдерди тартуулап жаткан учурубуз. Негизи Ош шаарында дагы эл аябай жакшы кабыл алып жаткан. Буга чейин биз коюп жатканбыз. Бишкек шаарында дагы бир өзгөчө маанай, өзгөчө шаң, өзгөчө мындай кабыл алып жатышат. Чын жүрөктөн Бишкек элине таазим кылып ыраазычылык билдиребиз. Ушунча колдоп келип көрүп, жакшы пикирлерин айтып жаткандарына ыраазычылык билдиребиз. Биздин театрдын ушул 50 жылдын алкагындагы өтүп жаткан Бишкекке болгон гастролдук сапарыбыз биз үчүн дагы бир өзгөчөлүк болуп, мындай маанайыбыз жакшы болуп, Бишкек шаарында айланып дегендей, ошол эле эме спектакльдерге катышуу менен өзүбүз дагы мындай ырахаттанып, чыгармачылык эргүү алып жаткан чагыбыз. Ата, мен сени сагындым. Ay kızım, ay kızım. Benim ay kızım, gül kızım. Ay kızım, ay. Ben de seni sandım. Ay. Ata, ata, bilesin mi? Sen ketken Uker baba, kulağı benim canına çakıl yolur koy. Ata seni teyip sorar. Ay ben kulum benim oynuyorum bir. Ata, atın nasıl? Kaç katar koydum? Akıllım benim. Zilegim benim. Aldan sonra bakayım. Geliniz bayım. Спектакльде Урманхан ролунда ойноп атам. Урманхан бул ошол кыргыздын биринчи ханы. Ошол баягы элди ушунун өлүмү менен ушу эл ынтымакка келет да. Ошол эки уруу бири менен чабышып, бул сарбагыш болуп, ушу бири менен ынтымак жок болуп, аба эме болгондо ушунун өлүмү менен тынчтык орнойт да. Бул өзү кирези калтырып кетет. Эки уруунун сөзсүз жараштыргыла деген киреси бар. Анан кийин бул образды мен ушунчалык бир жагынан өтө катуу, өтө мындай сабырдуу, ошо хандык даражаны бийик кармаган инсанды ойнодум. Эми көрүүчүлөр да өзүнүн сынын берер. Анан бул спектакльде ошол Кулан, ошол Урманхандын кызы, ошо кызын ушунчалык адептүүлүккө, ушунчалык баягы ата энени сыйлай билген, уга билген, ошол ата эненин айткандарын салтты каты кармай билген, ошол кызын ошентип тарбиялаган үчүн ошол Кулан болгон да. Ошол Урманхан. Ошон үчүн Урманхан эч кимге ишенбестен өзүнүн кызына ишенип, эгерде мен өлүп калсам, сөөгүмдү өзүң жеткиресиң депчи. Кыз баланын сөөк жеткириши кыргыздарда мындай чанда гана болсо керек. Көбүнчө балдары, же болбосо туугандары жеткирет да. А бул кыз баласына өзүнө ишенип, сен жеткиресиң деп. Анан ошо кызына кирезин айтат. Сен ошол өзүң турмушка чыккан жерге агаларың жөнөтпөшү мүмкүн. Мен жылдыгым өткөндөн. Бирок сен сөзсүз барышың керек деп кызына ошондой талап коет да. Кыз анан кайра агалары сен кал, биз жөнөтпөйбүз, биз алар бизге душман болуп калды, биздин атабызды өлтүрдү деп айтса дагы кызы ошо агалардын тилин албастан кайра өзүнүн элине келет да. Ошол баягы турмушка чыккан жерине келет. Ошо бурунбайт. 6 спектакль алып келдиңиздер, э? Ооба. Канча адам келди жалпы? Анан кандай өтүп атат элдердин маанайлары? Кудайга шүгүр, жакшы, абдан сонун өтүп атат. Элдин маанайлары, биздин маанайларыбыз абдан жакшы. Сонун ушунчалык Бишкекти биз да сагынып калган экенбиз, көптөн бери келбей. Мынакей Бишкекти көрүп, Бишкектин көрүүчүлөрү менен ушинтип баарлашып, телевидениялар аркылуу сиздер менен байланышып, ушинтип келип турганыңар бизге абдан чоң кубаныч. Себеп дегенде ушул биз чыгармачыл адамдар элди биз тартышыбыз үчүн көпчүлүгүндө ушундай сиздердей журналисттер керек, келип бизден ушинтип интервью алып көрүүчүлөр чакырып турсак, менимче көрүүчүлөр ыраазы болуп кетишет деп ойлойм. Акыркы убактарда жөөлүгөн орустардан башка жашка барууга элекпиз.
Өзіңде қалайт жоқ болбайым. Өзіңіз барын сұрастырдым. Başı boş eкен. Assalamualaikum. Terimizi tezkeri sıyıran. Ata, beni de alavarçı. Çapını olsa bana tekin bu. Seni gayrele gittiğini kamılıp çatak geçti. Bu çındık mı? Ömürдің құны қаңтыра. Тарудай чачылған. Рахмат Ош драма театрында қызматкерлеріне дағы артистерибизге анткени президенттин буйругу менен быйыл Ормонкандын ушу 220 жылдыгын сентябрда биз белгилейбиз деп атабыз. Орук комитетибиз да бар. Мына ошолордун алгачкыларынан болуп сиздерге терең биз ыраазычылыгыбызды билдирип атабыз. Мындан ары дагы колубуздан келген материалдык жактан дагы жардамдарды биз аябайбыз. Зарплаталарды дагы мына жакында ушу спектакльдерди, сценаристтерди, режиссерлорду дагы колдойлу деген бир топ программаларды турмушка ашырган атабыз. Анын дагы ошо күбөлөрү биздин жарандар болот го деп атам. Эгерде биздин артисттерибиз ушунчалык деңгээлде иштеп турса, биз кантип эле өзүбүздүн колдон келген нерсенин баарын аяйлы. Биздин артисттерибизге дагы, биздин авторго, режиссерлорго, баарыңыздарга, Кыргыз драма театрындагы коллективине, Ош драма театрынын коллективине дагы баарыңыздарга тең чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Калган биздин театрларыбыздын баары дагы, бул жаныбызда турган Орус драма театрындагы баарын оңдоп, капиталдык ремонттон өткөзүп, эң оболу сиздерде такай ушундай аншлаг болууну каалайт элем. Өзүңүздөрдүн ойлоруңуздарды, өзүңүздөрдүн болгон актёрдук таланттарыңыздардын баарын Кыргыз элине тартуулайт деп ишенем. Анын үчүн баардыгыңыздарга ден соолук керек. Үй бүлөңүздөргө бакыт таалай каалайбыз дагы. Аманчылык болсун, бар болуңуздар. Рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндө бүгүнкү спектакль өтө жогорку деңгээлде өткөрүлүп жатат. Бул жерде жалпы мамлекеттик кызматкерлерден баштап шаар тургундары келип, жалпы театр көрүүчүлөрү, театр сүйүүчүлөрү бүгүнкү Кулан спектаклин көрүштү. Ал эми биз мына ошол Ордолуу Ош шаарынан келген Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын жалпы жамаатына ийгилик каалайбыз. Ар дайым ушундай Кыргызстанда маданий иш-чаралар, маданий самалыктар байма-бай болуп турса, мен ойлойм, биздин кыргыз эли маданияты жагынан алдыга озуп чыгабыз деп. Ал эми сиздер менен коштошобуз. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар, сак саламатта болуңуздар.